Ассаламу алейкум. Досторум, кандай турасыздар? Америкадан сиздерге жалындуу салам. Bir максатым бар болчу. Сиздерге bir өтө кыска эмес, өтө узун эмес bir видео тартып арнайын деген оюм бар болчу. Ушул убакыт келди окшойт. Азыр сиздерге Америка Кошмо Штатынын картасын көрсөтүп, анан видео тартып, Америкадагы ар бир штат боюнча оюмду айтып, bir видео тартуулайын, достор. Бул карта мен менен Америкага келгенден бери жүрөт. Бул жака келип, Бруклинде жашап калганда ушул картаны алгам. 9 жылдан ашып калды. Мен сиздерге бул видеону эмнеге тартуулайын деп жатам. Сиздерге дагы жакшынакай маалымат болуп калышы мүмкүн. Анткени бул картадагы бардык штаттарда мен болгом, ар бир шаарында болгом, ар бир көчөсүнөн, ар бир жолдорунан өткөм. Ошон үчүн ар кайсы штатта болгондо ар кандай кызык окуялар болгон, кызык нерселерди көргөм. Сиздерге азыр айтып берсем, жакшынакай маалымат болот го деген ойдомун. Анда баштадык, достор. Кенен отуруңуздар, кызык видео болот. Анда кеттик. Азыр эле сөз кылган картаны сиздерге көрсөтүп коеюн. Ушул карта мен менен 9 жылдан бери жүрөт. Башында кызыккам да Америкага келгенде. Канча штат бар, кандай жолдор бар, кайсы штаттын борбору, кайсыл шаар дегендей. Өзүңүздөр билгендей, мен көп жолу айтам. Ар бир штат өзүнчө бир мамлекет сыяктуу Америкада. Өзүнүн ар бир штаттын көрүп атасыздар, желеги болот. Ар бир штаттын желеги болот. Анан ошо штаттарга барганда Американын негизги желеги эң бийик тагылат, андан ылдыйраак. Техаска барасыңбы, Нью-Мексикага барасыңбы, өзүнүн желектерин дагы илип коюшат. Эми түндүк жагы бул Канада менен чектешкен, ылдый жагы болсо өзүңүздөр көргөндөй Мексика менен чектешкен. Эми башынан эле айта бербейинби? Эми баягы трак айдоочусу катары айтайын, достор. Мына могул жакта көбүнчөсү Нью-Йорк штаты, Пенсильвания штаты, Нью-Джерси штаты. Эгерде трак айдоочулары 2ден отуруп айдаганда муну тим драйвер деп коет. Ушул жактан чыгып, например, Вашингтон штатына же болбосо Калифорния штатына жүк алып келип, бул жактан алып келген жүктөрүн таштап, кайра жаңы жүк алып, кайра Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильванияга барыш үчүн эң сонун дегенде 5 күн кетет. Анткени тим драйверлер 2 киши бир тракты айдаса, бул трак токтобойт. Бир суткада 24 болсо, ошону 2ге бөлүшөт. Түн ортосунда алмашат сменаны, күндүз түштө алмашат. Анан бирөөсү айдап бараткан учурда, бирөөсү уктайт, эс алат, сүйлөшүп отурат. Анан ал киши айдай баштаганда экинчиси уйкуга кетет, тамак ичет, китеп окуйт дегендей, кино көрөт дегендей. Ошентип эң сонун дегенде 5 күндө барып келишет. Атак 6 күн, 7 күнгө чейин созулуп кетиши мүмкүн, достор. Мен дагы башында тракта иштегенде ошо Пенсильвания штатынан баштагам. Көбүнчөсү биз деген Калифорнияга барчубуз. Калифорнияга барып, кээ бирде 5 күндө, кээ бирде 6 күндө кайра Пенсильванияга келип калчубуз. Мен деген Натар деген компанияда Бруклинде иштеп калдым. Бруклинде иштегенде биз көбүнчөсү Вашингтон, Сиэтлдин тегереğине барчубуз. Анда дагы 2 киши иштеп, бир 5 күндө, 6 күндө барып келчүбүз. Анда мен сиздерге кызыктуу окуяларды айтып бербейинби? Мына өзүңүздөр билгендей, күн батыштын түндүк жагында эң бир коо штаттардын бири Вашингтон штаты. Көрдүңүздөрбү? Вашингтон штаты жайгашкан. Вашингтондон мага сиздерге көп айтып жүрөм. Мен деген бул Сиэтл деген шаарын жакшы көрөм. Легендарлуу Брюс Ли, анын баласы Брендан Ли дагы ушул жакта коюлган жайлар ушул жакта. Биз дагы барганбыз бир орус жигит менен. Вашингтондун ушул Сиэтл жагы мага көп жагат. Атак ар кайсы жерлеринен жүктөрдү апарганбыз, жүк алганбыз. Көбүнчөсү бул жактан Вашингтондон алма, картошка көп чыкчу да. Ошону
күнчыгыш жака көп алып бардык, Нью-Йоркко, Нью-Джерсиге деп. Андан ылдый кетсек, анда мен маркер менен айткан штаттарымды мындай кичине белги коюп коеюн, чийип коеюн. Анткени кайра айтып албайын деп атам да. Анан сиздерге Орегон жөнүндө эмне айта алам? Орегон деген штаттын Портланд деген шаары бар. Мына өзүңүздөр көргөндөй, могу жерде Портланд деген шаар бар. Абдан кооз шаар. Мен деген трак менен иштеп барганда, тракты кечинде трейлерди калтырып коюп, баптейл менен бир 2 саат, 3 саат кечинде ошо Портландты кыдырып, суктанып, Американын негизги шаарлары кечкисин аябай кооз болот. Кызыл тазыл болуп, абдан кооз көрүнөт. А мен да мекендешим менен сүйлөшүп калганда ушу Портландтын тегерегинде жашайм деп аткан. Көп жылдан бери жашайм, мыякта бир 10-15 үй бүлө бар деп аткан да. Эми кыргыздар өзүңүздөр билгендей баардык штаттарда бар, бирок аз-аздан. Анда Портландты дагы чийип коеюн. Портланд дагы аябай кооз шаарларда. Кооз штаттын бири болуп эсептелет. Бул жакта эми карагайлар, суулар, тоолор дегендей. Эми Калифорнияга өтсөк. Калифорнияны өзүңүздөр көргөндөй абдан чоң штат. Калифорнияда абдан көп жолу болдук. Бул жакта Сакраменто деген шаар бар. Сакраменто деген бул Калифорниянын Борбор шаары. Бирок эми Сан-Францискодо биздин мекендештер көп жашайт. Жана Кызыл көпүрө легендарлуу, билесиздер да. Анан Лос-Анджелес деген эми легендарлуу шаар. Мен ошо Лос-Анджелеске барганда Америка боюнча жана homeless деп коет, үй жокторду ушул жактан көп көргөм да. Бир жолу жүк апарып калдык. Ошол как раз биз жүк апарган жерде бир 200-300дөн ашыгыраак палаткалар тигилип турат. Жалаң ошо үй жоктор жашайт экен. Эми өзүңүздөр билгендей бул жакта кыш болбойт. Жылуу, анан ошо палаткада жашашып, булар көнүп калышыптыр. Эч жерде иштегиси келбейт экен. Анан эң таң калган жерим, бир эле шприцти алып, анан улам бир палаткадан бир палаткага көрө эле жана наркотикти бир эле шприц менен сайына беришет экен. Эчтеке дезинфекциясы жок эле. Анан ошого таң калгам. Анан деген ар кандай организациялар келип бул жакта жашаган үй жок кишилерге эртең келип тамак таратып кетет экен, кийим таратып кетет экен. Анан өтүп бараткан адамдар дагы жеп бараткан нерсесин же атайын тамак алып буларга таратып турат экен. Анан өзүңүздөр билгендей, мына ыл жакта Сан-Диего деген шаарлары бар. Мен деген жана Санта-Барбара деген баягы кино бар эмес беле? Ошол тартылган жерге да баргам. Бул жактан Тынч океанды көргөм, ошо жүк алып, жүк берип жүргөн. Анан Пранчо дегендин бар ушул жакта. Мексиканецтердин бүт бар ушул жакта, Калифорнияда кумурскага окшоп талааларда көп иштешет. Анан баягы өзүңүздөр билгендей ковид учурунда бул Калифорниянын губернатору бизде Мексикадан келген нелегалдар көп. Эчиңиңиздер коркпоңуздар. Келиңиздер, мен штаттын атынан сиздерге ар бириңиздерге $500 берем деп тараткан. Ачык эле айткан, силер нелегалсыңар, бирок биз тийбейбиз сиздерге. Анткени силер ошо ранчолорду иштеп, кумурскаларга окшоп иштеп, биздин экономиканы көтөрүп атасыздар. Коркпой келиңиздер, ар бириңиздерге $500 берем деп тараткан, достор, көрдүңүздөрбү? Калифорниянан Мексика менен чектешкен да, граница. Муну дагы чийип коеюн, Калифорния. Невадага барган учурда эмнени байкадым? Эми Неваданы билесиздер да. Мыякта Лас-Вегас бар. Көрдүңүздөрбү? Лас-Вегас деген бул жанагы мировой бокстардын бүт баары ушул жакта өтөт. Эми Невада бул деген как бы чөл да, каньондор бар. Анан көбүнчөсү эле чөл. Мен даже бир жолу тракта жаңы иштеп жүргөндө Неваданы билчү эмесмин да. Невада шаарынан өтүп кеткен байкабай. Күндүз Лас-Вегастан өткөндө өтө деле кооз эмес да. Бул кечкисин өтүп баратканда караңгыда анан абдан кызыл тазыл болуп, абдан кооз көрүнөт. Бир жолу мен Лас-Вегастан өтүп кетип, досум менен сүйлөшсөм, анан айтып атпайм, ушул жактан өтмүсөм, Лас-Вегастан өткөн турбайсың дейт, таң калып калгам да. Анан кийин билип калып, анан кечкисин өтөсүңбү, күндүз өтөсүңбү, билесиң Лас-Вегас, бирок кечкисин абдан кооз, достор. Эми Лас-Вегасты деле чийип коелу. Аризона жөнүндө айтсам, Аризона мага жаккан штаттардын бири. Өзүңүздөр билгендей, эң бийик жана 5-6 метровый кактустардын бары ушу Аризона штатында. Аризона штатында Феникс деген шаар бар, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул деген ошо Аризона штатынын эң негизги шаары.
Муякта 10-чу жол, же болбосо 17-чи жол менен өйдө кеткенде бул жакта эң бийик. Американын көп штаттарында жок, баягы өсө турган нерселер бар. Ошону айта алам, бул дагы өзүңүздөр көргөндөй Аризона, Мексика менен баягы чектешкен да, граница. Анан бир кызык нерсени айтып коеюн. Тетигил жерде Мичиган деген штаттан бир кыргыздар жашайт экен, мекендештер жашайт экен. Алар келип, бул Аризона штатына конокко келип калышат. Бир 2 жумача жүрүп калат. Анан ошондо бир эженин астмасы бар экен. Ошо астмасы кадимкидей акырындаптыр да, ден соолугу бир аябай оңолгонсуп, анан Аризона штатын жактырып калыптыр. Анан кийин ошо Мичиган деген штаттан атайын көчүп келип, ушу Аризона штатында жашап калышкан. Ошондо айтып аткан, мен досумдун туугандары болчу, кадимкидей жыргап калыптыр, астмасы азайып, ошо Аризонага келгенине абдан сүйүнүп атышат деп аткан. Аризона штатында чыгып коелу достор. Эми Юта штаты жөнүндө эмне айта алам? Юта штатында көп жол болдук, ар кайсы жолдорунда болдук. Муякта деген могул жерде Солт Лейк Сити деген легендардуу жер бар. Көрүп атасыздар, өзү да кызыл менен эме жылдыз болуп турат. Бул Юта штатынын эң негизги шаары. Солт Лейк Ситиде чоң олимпиадалар өткөн, эң бийик Америка боюнча трамплиндер ушул жерде жайгашкан. Олимпийский городок да бар болчу. Эми баягы СССР учурунда дагы бул жака келип көптөгөн кишилер баягы кышкы оюндары боюнча, трамплин, лыжа тебүү боюнча эме кылган, чемпион болушкан. Анан бул жакта туз талаалары абдан көп. Мен да бир жолу видео тарткам, бул жакта түз жалаң туз талаалары бар. Ошол жактан машиналардын дагы скоростторун текшерип, испытания да кылгат, өзүңүздөр билгендей. Абдан кызык жерлер бар. Ютаны да чыйып коеюн. Эми Айдаха жөнүндө эмне айта алам? Айдахага көп бардык. Айдахага бардык. Ар бир штат өзүнчө, кээ бир штатта жалаң картошка себишет, кээ бир штаттардан жалаң алма аласың, кээ бир штаттардан жалаң буудай, кээ бир штаттардан ар кайсы продуктыларды аласың да. Айдахадан мен эң кызыктырган нерсе могу 90-чу жолдо кичинекей эле жерди өтөсүң, Монтана штатынан Вашингтонго өткөндө могул жерде бийик көпүрөлөр бар. Ошонусу абдан мага кооз көрүнгөн да. Абдан кооз көрүнгөн. Эми көп эле жол барып жүрөбүз. Эми азыр барбай элем, эми мурда көп барчумун. Монтана жөнүндө айтсак, Монтана штаты абдан бир чоң штаттардын бири, достор. Анан мен канча жолу Монтанага барбадым, темнокожий афроамериканецтерди көргөн жокмун. Булар деле өзүлөрү билет болуш керек. Монтанада жалаң ак кожадагы адамдар жашайт деп өзүлөрү деле барбайт болуш керек. Мен өткөндө дагы Вашингтонго барып, ошол жактан өткөндө көп жерден токтодум. Рестериядан токтодум, эс алуучу жайлардан, заправкалардан токтодум. Атайын жолдорду карап аттым, бир дагы темнокожий көргөн жокмун да. Ошонусу абдан кызыктырды. Монтанадагы абдан кооз штат, тоолуу штат. Мыякта Хелена деп дагы ошо борбор шаары жылдыз менен эме кылып турат. 90-чу жолдон өтөсүздөр, абдан узун штат. Пока Монтананын башынан кирип аягына чыкканга чейин эле бир 700дөн ашыгыраак майыл болуп кетеби, 800гө. Бул деген почти 1000 километрден дагы ашык болуп калат болуш керек. Монтанада чыйып коелу мен эстегенде. Вайоминг. Вайоминг деген бул самалдын мекени. Вайомингден өткөн трак айдоочулардын баары билет. Вайомингде деген мындай өтө бийик эмес, мындай тоолор бар, абдан катуу шамалдар болуп турат. Анан жолдордун тегерегине сиздерге мен көрсөтүп жүрөм. Бир решеткаларды коет, жыгачтан жасалган решеткаларды коюп, анан ошо решеткалар сактап турат да. Жолду басып калбасын каарлар деп. Вайоминг мага жакпайт. Көп жакпаган штаттардын бири Вайоминг. Колорадону өзүңүздөр билесиздер. Мен Колорадога абдан көп барам. Муяктан Денвер шаары турат. Денвер шаары бул Колорадонун эң негизги шаары. Денверден өткөндөн кийин могул райондо, достор, абдан тоолуу район бар. Муякта Америка боюнча эң кооз жана горнолыжный базалардын баары ушул жерде. Аяктан өткөндө суктанасың, кечинде өткөндө кызыл тазылуу болуп, жана трассалардан лыжа менен түшүп атат. Мен лыжага көп кызыкпайм да, ошон үчүн атайын барган эмесмин. Ата жүк менен эки жака өткөндө көп өтөм. Колорадо жака абдан көп барам. Мыякта 76 жол менен, 70 жол менен көп колдонобуз. Мында чыйып коеюн.
Нью-Мехико дейді, Нью-Мексико. Нью-Мексикода мага деген ең жаққаны Альбукер деген моякта бір шаар бар. Альбукер 40-чы жолды. Ушул шаары мага неметип калган, элес болуп калган. Аябай жаңыш салынган шаарга окшоп көрүнөт. Мияктын баары эле тала, көбүнчөсү мексиканецтер жашашат. Көп деле эчтеке айта албайм Мексика боюнча. Мексикага көп эле өткөм 40-чы жол менен, тиягынан мияктан жүктөрдү алганбыз, жүк жеткизгенбиз, бирок эчтеке айта албайм. Миякты да чыйып коеюн. Мага көп деле жакпайт Нью-Мексико. Техастан баштайлыбы же мояктан түшүп келелиби? Өйдөдөн ылдый түшсөк жакшы го дейм. Миякта деген Норс Дакота деген штат. Норс Дакотага дагы көп бардык, жүк апарып. Бул дагы өзүңүздөр көргөндөй Монтана, Айдахо, Вашингтон, Норс Дакота, Миннесота деген штаттардын баары Канада менен чектешкен. Биз как раз ушу чектешкен границаларга дагы көп жүк апардык. Ошол жактан дагы жүк алдык. Көрүп аттык да. Мен дагы видеолорум бар. Ошо как раз границада көп жерлерде суулар өтөт. Суунун ар жагында Канаданын желеги, бер жакта Американын желеги. Ошол жакта дагы баягы офицерлер, же болбосо иммигрейшн офицерлери катерлер менен тияк өтөт, машиналар менен өтөт, границаны карап турушат да. Мен граница жөнүндө дагы анан видеонун акырында сөз кылам. Азыр штаттар боюнча оюмду айтайын. Мияка көп жүк апарды, кышкысын суук болот, түндүк жактагы эмелер штаттар абдан суук болот. Норс Дакота жөнүндө эле көп эчтеке барасың, жүк таштайсың, өтө суук кышында. Саус Дакотага да көп барам. Мен деген могу Колорадо штаттан постоянно барганда эле начарыраак жүк чыгат, постоянно эле Саус Дакотага беришет биздин компаниялар. 1-2 точкага эле постоянно апара берем. Бул жакта деген бир главный трасса бар, көбүнчөсү ушул штаттарга барганда Уиска деп коет. Второстепенный, встречный машиналар чыга турган көчөлөрдөн көп жүрөсүң. Ошонусу абдан жакпайт магачы. Ошо Норс Дакота, Саус Дакоталар. Ошон үчүн жакпаган үчүн бат эле өтүп кетейин, достор. Небраска штаты. Небраска штаты мен деле көп деле жүк апарып, жүк алган жокмун, бирок көп өтөсүң да. Баары бир 80-чы жолдон өткөндө постоянно өтөсүң. Небраскадан деле эчтеке эстей албай атам. Небраскага бирок көп жолу баргам. Канзастан мен ар дайым өтөм. Моякта Топека деген немеси бар, кичинекей эле шаар, бирок ошо Канзастын борбору, достор. Топекадан көп өтөм. Мияктан кичинекей бир акча төлөй турган жери бар, Топекадан өткөндө. Атак бул дагы аябай узун штат, бир 400 бирдеме майл. Мен постоянно Колорадога барганда ошо Канзас аркылуу өтөм да. Канзастагы ошондой штаттын бири, бирок түзүрөөк да, тоолор деле жок, анча-мынча дөңдөрү бар. Оклахома штаты, Оклахома Сити деген борбор шаары. Оклахомадан да көп өтөбүз. Техаска барганда, жүк алганда, өйдө кетип барат, Оклахомадан көп өтөбүз. Билбейм, көп деле эчтеке Оклахома жөнүндө айта албайт экенмин. Техас легендарный. Техаста мыякта Сан-Антонио, Хьюстон деген, Даллас деген чоң шаарлар бар. Бир досум дагы ушул Хьюстондун терегинде жашап, анан өтө ысык экен деп, анан Норс Каролайна штатына көчүп кеткен. Мыякта да көп. Биздин мекендештер Техаста көп, бирок укмуш көп эмес, ар кайсы жакта чачыранда болгон. Өткөндө дагы мен бул Техастын эң главный шаары Оустин деген шаарды, мына көрдүңүздөрбү? Жылдыз мыяктан да өтөм. Мыякта аябай стройка абдан катуу болуп атат. Мен могу Сан-Антонионун жанына көп жүк алганы барганда, ушул Аустинден өткөндө абдан стройка абдан катуу болуп атат. Ушунун тегерегинде дагы бир мекендештер бир 10 чакты 15 чакты үй бүлө жашайт экен. Айтып атышканда ушул жака мен келем, анан келип досторго кезигип, жайгашып, анан жарым жыл жашап алып, анан өйдө жака Иллинойска көчүп кетейин деп бир мекендеш менен сүйлөшкөм. Өзүңүздөр көргөндөй мына Техастагы границасы Мексика менен канчадаган майлдар эметилген. Техас абдан чоң штат. Америкадагы эң чоң штат ошо Техас. Пока эртең менен мояктан жүк алып алып, пока Техастан чыкканча бир күндө чыга албайсың. Ошон үчүн 1,5 күндө чыгып каласың да, достор. Ошондо Техас көп нерсе айтса болот. Техас менен
эмелерде болдук да. Мексика менен границаларында көптөгөн жакшы жүктөр чыгып калат. Ошол жактарда көп болдук. Мына Ларедо деп турат. Ларедодан дагы көп жүк алдык. Анан бул жактан, ошактан жүк алып ичине эле чыккандан кийин ар бир көчөсүндө посттор бар. Ар бир Техастын ар бир көчөсүндө. Анткени Мексикадан көп кирип атышпай адамдарчы. Ар бир көчөсүндө посттор бар. Мыякта иттер турат, автоматтар менен. Анан биз баягы трак айдоочуларын токтойбуз, атайын постторго токтоп, анан биздерден сурап, драйвер лайсенс текшерип, жаныңда эч ким жокпу деп, иттер менен эки жака эметип, анан баягы ар бир көчөсүндө ушундай посттор бар. Ар бир көчөсүндө. Мен анан ошо граница жөнүндө сөз кылам, видеонун акырында ушул постторду эстеп калыңыз. Ар бир көчөсүндө, ар бир жолунда, ошо границадан чыккан ар бир жолунда, моякта, бул жакта бүт посттор тизилген. Анан өзүңүздөр билгендей, могу границанын башынан баштап аягына чейин жалаң машиналар жүрүп турат, эки жака жүрүп турат, иммигрейшндин офицерлери. Анан ойлобоңуздар, бул ар бир машинанын ичинде эмне деген курал жарак бар? Автомат бар, пулеметтер бар, электрошоктор бар, толтура ар кандай пистолеттин түрлөрү, ар кандай бар да ар бир машинада. Бул граница катуу эметет да, кайтарылат. Анан Техасты чийип коелу. Сиздерге дагы кызыгы жок боло башташы мүмкүн. Миннесотага дагы көп жолу баргам, көп деле айтпай эле коеюн. Айовадан дагы абдан көп өтөбүз. Мына Иллинойстан өткөндө Айовадан өтүп, анан Небраскага кирип кетебиз. Мизурини дагы айтып калам сиздерге. Бензин солярка эң арзан. Могу деген бул Норс Каролайна менен анан могу Мизури штатында эң арзан соляркалар болот. Достор, Мизуриден ар дайым өтөм. Моякта Сант-Луис деген шаар бар. Моякта дагы орус блогерлери дагы жашашат. Арканзас жөнүндө деле көп деле айтпай эле коеюн. Little Rock деген шаар бар. Моякта деген ошо Арканзастын немеси. Ушул жакта дагы вестейшндер кичине катуураак иштеп калат болуш керек. Луизиана деген уксаңыздар келек. Ылдый жагы Мехико эмес экен да, булуңу деп коебу. Бул жакта ысык штаттардын бири, Миссисипи дагы ысык штаттардын бири. Бул жакта дагы көп болдук, Миссисипида да көп болдук, Алабамада да көп болдук. Алабамадан көп өткөндө мага көп жакып качууда да, мындай турмуштары начар сыяктуу, жалаң көп, жана вагон үйлөр көптөй сезилчү да. Жоржияда баягы Грузия деп аты Грузия. Жоржияда да көп болдук. Мыякта Атланта деген шаар бар. Постоянно ушул жакта трафик. Анан мен Атлантага бир жолу Флоридага эс алып барып, Атлантадан өтүп, Атланта шаары мага жакпай калган. Бир эски шаарда экен, жолдору өйдө ылдый, баягы темнокожулар да абдан көп экен. Флорида жөнүндө Флорида мыякта деген Майами өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мыякта Орландо деген жакшы шаар бар. Мыякта Тампа деген шаарга барганбыз. Мыяктан видео тарткам, Орландодан видео тапкам, Майаминин тегерегине барып видеолорду көп тарткам. Эс алууга абдан сонун ысык. Кышкысын мен деген жаңы жылды Нью-Йорктон тосуп, мыякта абдан суук болуп, анан Флорида штатына барсак, футболкачан жүргөнбүз. Футболка кийип, шортикчен жүргөнбүз. Абдан кыш болбойт экен. Кышында да жайда абдан жакшы эс алып келгенбиз. Теннесси штаттан мен 40-чы жолу өтөт. Анан Теннессиден мен Нэшвиллге абдан көп барам. Нэшвиллден да бир мекендешим конокко чакырып жүрөт. Канчадан бери бара албайм. Нэшвилл шаары мага жаккан штаттардын бири. Кентукки, Лексингтон деген шаарга, Луизвилл деген шаарларга көп барабыз. Кентуккини өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бат-баттан өтөйүн. Висконсинге мен Марат баягы мекендешиме баргам, конок болуп кеткем. Висконсин штаты, Иллинойс штатынын өтү жагында, мына легендардуу Иллинойс штатынын баягы түндүк жагында, моякта көзүңүздөр көрүп атасыздар. Мичиган көлү бар. Мичиган көлүнүн четинде мына Чикаго шаары. Жакыныраак көрсөтүп коеюн. Ушул жака көп мекендештер келет. Достор, анан бул жагы ошо Мичиган штаты, мыякта деген жана Детройт деген шаар бар да, Мыякта дагы бир уровени слабыраак штат. Өзүңүздөр көргөндөй мыякта Мичиган көлү, үстү жагы Канада, Индианадан Индианаполиске көп жолу барып видео тарткан учурлар көп болгон. Биздин кошуна штат, Агая штаты жөнүндө айтсам, мына Колумбус штаты,
мен жашаган шаар Колумбус штаты 70 жол, постоянно ушактан өтөм. Үйгө кирип, ылдый жакка караганда Синсинатини көрүп атасыздарбы? Синсинати шаарында мекендештер көп. Ушу Синсинатинин түндүк жагында Лов-Айланд деген жер бар, мояк жакта, ошакта мекендештер абдан көбөйүп атат. Агаянда Чили, мияктан эми бат-баттан өтүп кетсек, Саус Каролайна көп макташпайт. Ама Норс Каролайнаны көп макташат. Көп Норс Каролайнада жашаган көп адамдар башка штатка баргысы келбейт экен да. Погодасы да абдан сонун деп. Анан бул жактан жана гражданствону дагы подавать этсең бат эле 1-2 айда чечип берет деп көбү ушул жака барып жашашат. Анан эң жанагы тамеки тартып калышат го, ошолор деген эң арзан тамекини ушул жактан алышат. Ошол штаттан. Анан жашоосу да жакшылдайт. Мо Вирджинияга абдан көп барам. 81 жол бар, мияктан Теннессиден киргенден кийин. Мен даже билем, Теннессиден Вирджинияга киргенден кийин 324 майл жүргөндөн кийин анан мияктан Вест Вирджиния, Мэриленд деген штаттарга кирип кетесиңер. Так, мияктан эми ким калды? Вест Вирджиния жалаң тоолуу штат. Жалаң тоолуу штат. Каягына барбагыла тоолуу штат. Мында чыгып коюн, Вест Вирджиниядан чыган Мэриленд. Мэрилендти баарыңыздар билесиздер, мияктан Вашингтон DC. Ушул жерде жайгашкан, Вашингтон DC. Американын борбору, Балтимор деген шаар бар, бул жака да көп барганбыз. Делавер деген штат деген кичинекей штат. Бул Делавер деген штатта бул биздин азыркы президент Байдандын штаты. Ошол жактан төрөлгөн, ошол жактан депутат болгон, конгрессмен болгон дегендей. Анан деген Пенсильвания штаты абдан көп өткөн штаттардын бири. Пенсильвания штатында моякта Питтсбург деген шаарында мекендештердин 2023 жылы Спартакиадасы болот. А могул жерде болсо бизде касыл жерде турат Филадельфия шаары. Кыргыз мекендештердин дагы бир көп топтошкон жери ошо Филадельфия шаарына көп келишет, достор. Легендарлуу 80 жол ушул жактан өтөт. Анан бул Нью-Джерси штатын көп мекендештер билет болуш керек, анткени Нью-Йоркко келгендер көбүнчөсү Нью-Джерсиге барат, өтө деле чоң штат эмес. Андан кийин мына могул жерде Спартакиада ушул жерде өткөн. 2022 жылы Спартакиада Нью-Йорк принимать этти, бирок Нью-Йорктон эмес, ушул Нью-Джерсиден өткөрүштү. Ушул жака чогулдук, 2,5 миңге жакын мекендеш. Нью-Йорк штаты абдан чоң штат. Өзүңүздөр билгендей, Нью-Йорктун эң кооз жерлери Буффало деген, Ниагарский водопад деген жерге да көп бардык. Миякта көрдүңүздөрбү? Миякта Торонто деген Канаданын чоң шаары бар. Канаданын борбор шаары ошо Торонто болуп эсептелинет. Эң абдан кооз жерлер. Нью-Йорк штаты дагы ошо чектешкен. Анан бул жакта дагы тоолуу, өйдө жагына барсаң абдан бийик тоолор бар. Нью-Йорк штаты эми, Нью-Йорк штатында миякта Бруклин, Манхэттен, Квинс, Бронкс деген, Стейтен Айланд деген жерлер ушул жакта да. Мыякта Лонг Айланд деп атпайсызбы? Ушул жака көп кишилер баргысы келбейт, ушул жака ушул районго. Жалаң тоолдор менен курчалган. Тияка барсаң дагы тоол, платный жолдор, мияка барсаң да платный жолдор. Веризана босту, Вашингтон бридж деп. Эми бирок жашоо эң жаң келгенде жашай турган жер ушул Брайтон Бич, Шипсет Бей, Кингс Хайвей деген жер. Анан мыякта майда чүйдө аябай бытыраган эмелер бар да. Эми булар жөнүндө деле көп токтолбой эле коеюн. Мыякта Коннектикут деген, Род Айланд деген, Массачусетс деген, Бостон шаары могул жерде. Бостон шаары моякта. Мекендештер дагы көп, өтө кымбат шаар. Двухбедрумный квартира, 3 комнаттуу, кыргызча санаганда 3 комнаттуу квартирага $2800 төлөйт экен бир мекендешим. А мен болсом Агаядан ошондой эле квартирага $1100 төлөйм, достор. Анан Нью-Хэмпшир деген анан моякта Вермонт деген штат бар. Мияка да көп бардык. Мен баргым келбейт. Постоянно ошо жака барсаң трафик, жүк чыкпайт. Мейн деген штатка, эң баягы күнчыгыштагы штат, Мейн деген штат. Барасың, жакшы жүк алып барасың, бирок мияктан жалаң эле суу чыгат. Балдардын баары, трак айдагандардын баары жаман көрөт, ушул жака барганда постоянно трафик. Ошо Бостондо жашаган мекендештерге чоң салам. Ошондой, достор, кыскача Америка жөнүндө айтсак, ошондо алганда эң мекендештери көп келген Чикаго шаары, Мичиган көлүнүн жанында, үстүндө Висконсин, миянда Индиана, миянда Мичиганга жакын, ушул Чикагога сиздер көп келем деп жатасыздар. Ушул Чикаго деп жазылып турган шаардын түндүгүндө мекендештер көп жайлашкан.
Анан кийинчерээк бутка турганда ар кайсы райондорго үй алып кетип калышат. Ошо Чикаго шаарына келгенде, ушу Чикагонун тегерегинде жашайын дегенде обязательно машинасы жок, оокат бүтпөйт. Анткени жумушуңар бул жакта болуп калышы мүмкүн. Анан машинасы жок, оокат бүтпөйт, достор. Анан кичине көбүрөөгү мына могу сиздерге айткандай мен Колумбуста жашасам, Синсинати деген шаардын тегерегинде түндүк жагында мекендештер көп жатат. Андан кийин өзүңүздөр билгендей, Филадельфияда мекендештер көп, Нью-Йорктун Бруклининде көп. Ошол эң көбү. Атак Американын бардык жеринде мекендештер бар. Бирок аз-аздан жайгашкан. Эми сиздерге мен граница боюнча өз оюмду айтып туруп, анан ушул видеону бүтүрөйүн, достор. Сиздерге айткандай, мына түштүгүнөн Мексика менен граница, достор. Түндүгүнөн болсо Канада менен граница. Мен 2 границага чейин баргам, баштан аягына чейин мен ушул ар бир штатта, ар бир шаарларында, границада жайгашкан ар бир көптөгөн шаарларда, айылдарда болгом. Бул Американын границасы ар бир сантиметр уже чечилген. Ар бир сантиметр, метр эмес. Кээ бир мамлекеттерде гектарлап сүйлөшөт экен да, 10 гектар, 20 гектар, 100 гектар деп. Мыякта болсо Америкада ар бир сантиметр чечилген, достор. Мыяка деген случайно деген пример келтирип коеюнчу. Могу эле Мексиканын военныйлары кирип келип эле мыякта тизилип турган солдаттардын баарын аткылап өлтүрүп эле, мыяка эле Техаска кирип келип эле үйлөрүн өрттөп, сөрттөп, элдердин баары качып 100 000 деп. Ошентсе эмне болот, достор? Андайга Америка уруксат бербейт да. Мыяктан эле зың дегенде эле, бир эле зың дегенде эле кол салуу болот экен дегенде эле Америка барып туруп эле, билбейм, Мексиканы 1 сааттын ичинде эле талкалап койбойбу. Анан деген, достор, мындай да негизинен алгандачы, граница деген чечилиш керек дагы, анан граница катуу кайтарылыш керек. Өзүңүздөргө жана айтпадымбы? Ар бир көчөсүндө посттор, ар бир көчөсүндө посттор, ар бир көчөсүндө жолдорунда посттор. Мыякта машиналар турат, тияка кетет, мыяка кетет. Бул Нью-Мексикода, Аризонада, Калифорнияда да ошондой да. Ар бир сантиметр кайтарылат. Анан биринчи границага жакын бүт военныйлар да, военныйлар, ошо иммигрейшн офицерлери, полицейскийлер, куралдуу кишилер кайтарат. Анан бул жакта жашап аткан кишилер спокойно уктайт. Биздин граница кайтарылып жатат, бизди кайтарып жатат деп. Анан эгерде могул посттордун баарын алып салсак, могул посттордун баарын алып, военныйлардын баарын алып, баягы курал жарак колдонгон офицерлерди, полицейский, иммигрейшн офицерлердин баарын алып салсак, эмне болот я? Анда мояктын элдери дырдылап эле бул жакка кирип кетпейби? Андайга Америка уруксат бербейт. Анын үстүнөн, достор, айтып коеюн. Америкада курал жарак алыш проблема эмес. Нью-Мексикода же Техаста коечу, Техаста эмне деген миллиондогон элдер жашайт. Эмне деген бул бир эле шаары миллионниктер. 2-3 миллион, 5-6 миллиондон жашаган чоң шаарлар. Техасты кошкондо эмне деген миллиондогон кишилер жашайт. Ушул адамдардын ар биринде пистолеттер бар. Ар биринде автоматтар бар, калашниковтар бар. Ар бир машинанын бардачогунда эмелер бар, оружиялар бар. Эгер случайно мояктагы военныйлар кирип келсе, булар армияны чогултпаса деле, элдер деген өзлөрү сактап коет да. Өзлөрүн сактап коет. Анткени моякта эмне деген тонналадыган эмелер, оружие бар. Ошон үчүн элдер ар бири коркпойт. Бизге бирөө басып келсе да, биз өзүбүздү сактай алабыз деп. Анан баягы Кыргызстанда ушундай болуп атпайбы? Чек арада жашаган элдер оружие сурап атпайбы? Бизге дагы эме бергиле депчи. Баягы курал жарак колдонгонго уруксат бергиле, биз да өзүбүздү сакташыбыз керек деп. Азыр билбейм, мен эми ар кимдин ою бар да. Менин оюм азыр Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы жана частьтарды, пункттарды жана военный алып атат да. Алып аткандан кийин элестеткиле. Тажикстанга ишенич болбойт да. Алар канча жолу айтты. Биз силерге кол салбайбыз, тынчтыкта жашайбыз деп келип, аягында көрдүңүздөр, эмне деген күч менен келип, мояктагы биздин армиябызды талкалап, кирип келип, шаарларды басып алып, үйлөрдүн баарын өрттөп, 140 000 деген элдер качып, анан коргонуп атышат. Өзлөрү
Буларды эвакуация эч ким жасаган жок да, өзлөрү элдер качып. Ушулар чегараны сактап турат, биздин элдерчи. Кыргызстандын эли сактап турат. Анан ошолор кичине тынч уктап атса, азды дагы айтып атышат. Балдарыбыз аябай коркуп атат, калдырактан тияк мияк деп. Ошондой болуп аткан учурда моякта кичине анча-мынча посттор болуп, военныйлар туруп, кичине кайтарып атат да элди. Биринчи соккун ошолор алып, азыр ошолордун баарын алып салса, мояктан кирип келсе случайно, анда элдерди эле кыра баштайт экен да. Элдерди кыра баштап, элдер даже жетишпей калат экен да качкангачы. Абдан мен ой менен башка, моякта деген наоборот границада моякта 1-2 жана посттор болсо, частьтар болсо, ошолорду күчөтүш керек да, наоборот. Күчөтүш керек да. Конечно, моякта посттор болгондо конфликтный болот да. Анткени мияктан деген ошолор кайтарып турса, ким жактырат? Ана миякта мурда деген 4-5 пост болсо, мияктан 10 пост кылып койсоң, моякта частьтарды коюп койсоң, ким басып кирет? Армиясы күчтүү өлкө деген, армиясы күчтүү өлкө да. Анан деген негизги частьтардын баары тетиги өлкөнүн ичинде болсо, анан границаны элдер кайтарса, ошо элдер молодец экен, Баткендин эли баа берем да, молодцы. Силер деген ар бириңиздерге эме болуш керек, батырлыкты бериш керек да. Ошо жака барып каза болушат, көптөгөн мекендештер каза болушту, солдаттарыбыз каза болду. Баягы эле карапайым үй бүлөнүн балдары да. Мояктан бир да чоңдун баласы каза болду да укпайсың. Чоңдун балдары границага барып иштебейт. Анткени аякта армияга служба этишпейт аларчы. Ошон үчүн мен өткөндө бир видео чыгарып айткам да, моякта Бишкекте жыргап отурбай, ошол границага жакын частьтарды куруп, анан деген чоңдорду алып барыш керек ошол жака. Столицаны ошо Баткенге жасап, депутаттарды ошол жака отургузуп койсо, анан ким басып келет? Алар деген өзлөрү отургандан кийин анда чегараны батыраак чечели, армияларды ошол жака топтойлу, анткени биз мияктабыз дейт да. Анан мояка жатып алып эле, анан эл эмне болсо ошо болсун деген болбойт да, достор. Оюм ошондой. Американын ар бир сантиметри уже чечилген, бүт баары кайтарылып турат. Мен көп жеринде болгом, үстүндө Канада менен чектешкен жеринде дагы бүт эмелер турат, военныйлар турат, катерлер менен, машиналар менен текшерип турат. 1 сантиметрин басып алам десең, анда Америка бат эле түздөп коет да. Ошон үчүн Америкада жашап аткан эмне деген 300-400 миллионго жакын элдин баары тыныч жашап атышат да. Армиясы күчтүү, дүйнөдөгү мен деген мамлекет. Ар кайсы штаттарындагы элдер, могу Америкада эмне деген штаттар болсо, ар бир почти бир 80-90%-ын ар биринин чөнтөгүндө эмелери бар, пистолеттери бар, автоматтары бар. Блогерлерди көрүп каласызбы айтсаңарбы? Эмеге барып, магазинге барып, автомат сатып алаткан адамдар бар да. Гранаталар, эмелер, лимонкалар. Ошон үчүн деген, если бир мамлекет басып кирсе, бул армиясына такыр тийбей туруп, ушул жактагы жашаган элдерди өзлөрү эметип коет да, сактап коет. Ошон үчүн достор, армия күчтүү болуш керек, армияны күчөтүш керек, анан армияны границага жакыныраак жайгаштырыш керек. Ошо армиядан кийин анан эл тынч укташ керек. Армия деген ичинде жашап, анан элдер армияны сактабаш керек. Эл деген бул мамлекетти түзгөн номер 1. Бул маңызы, мамлекеттин маңызы. Эгер эл жок болсо, мамлекеттин эмне кереги бар? Ошо эл болгон үчүн анан мамлекет түзүлүп атат, достор. Саламатта калыңыздар.